Мына өкмөттүн чечими менен ушул жума репрессиянын курмандыктарын ата бабаларды эскерүү жумалуу болуп атат. Ошо ата бейитке чейин барып, ата бабаларды эскерип, алар боюнча өкмөттүк чоң жыйналыштар болуп, мамлекетте буга көңүл бөлүп иш чаралар жүрүп атат. Мына мен чоң атам дагы Токоман уулу Мусабек ошо репрессияга 1937-жылы кабылган. Анын уулу Акун, менин атам Акун айтып берген. Репрессия кандай болгондугун, кантип кабылгандыгын. Ал кезде Акун атам 9 жашта, анын иниси Кыйтыке 7 жашта, анын карындашы, кичүү карындашы Калыке 5 жашта болгон экен. Алар ушу ал кезде Нарын облусу, Тянь-Шань району, ошо Нарын конь завод 53 деп коет. Ошондо турушкан, эки Нарын деген жерди жайлап турушкан. Анан биз Оруктам деген жерге барып кыштап турчу экен, Токомандын баласы Мусабек. Анан ошол кезде НКВДнын аскерлери түн ичинде барып, чоң атам Мусабектин үйүнө жатышкан экен. Эртең менен туруп, Мусабек эми сен мынтыктарыңды ал, бизге жер көргөз, жүрү аң улап кел деп алдап ээрчип чыгат экен. Чоң атам айтат экен, мен эч кандай мынтыгым жок, ал эч кандай мен аңчылыкка барбайм дейт экен. Жок, биз менен жүрү деп, анан ошондон баштап кырдашкандан кийин уже колуна кишен салып камакка алат экен. Ошентип байкуш чоң энем Сайра бир байталды минип алып, анан колуна баягы бет чанашты алып алып, кымыз суюлган, анын артынан ыйлап жөнөйт экен. Анан ошондон Нарын суусунун жээгине келип, бир жер там бар экен, ошого байлап салыптыр дейт. Байкушту байлап, колун артка байлап, анан ошол жерден сабап атышкан экен. Андан кийин ошо чоң энем Сайранын айтуусу боюнча, анан Нарын дарыясынан келип, кайык менен арка өзгө өткөрүп, анын арка өзүндө бир машина турган экен. Ошол машинеге салып Нарынга алып кетишиптир. Мына кетишкен. Мына ошондон баштап эч кандай дайым болгон жок. Анан ошо Мусабек чоң атамдын репрессияга кеткен Мусабек чоң атамдын бир тууган карындашы болгон. Ошо Осуп эжем. Ошо Осуп эжем ошо Нарындан кетип баратканда Мусабек чоң атамды кишени салып, ошо Нарынын көчөсүнөн алып бараткан экен. Анан ыйласа да болуп, кыйкырса да болуп, ал кишини ыргытып салган экен жасолдор. Мына ошентип Мусабек чоң атамдын ушул убакка чейин репрессия кабылгандан бери кайда экени белгисиз. Таба албай жүрөбүз. Издөө уланып атат, кай жерге көмдү, өлүгү кай жерде. Эми азыр мына бизге Кыргызстанга белгилүү Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, мына ушулардын баардыгынын көмүлгөн жерлери белгилүү болсо, ал эми биздин атабыздын, чоң атабыздын көмүлгөн жерлери ушул убакка чейин белгисиз болуп келатат. Бул өтө өкүнүчтүү. Эми азыр биз бүт аракеттерди көрөбүз. Чоң атабыз кайда көмүлгөн, кайсы жылы реабилитация болгон, мына ушунун баарын аягына чыгарайын деген чоң үмүттөр бар. Эми мен ойлойм, ошо Сталиндик репрессиянын убагында, ошо Советтер Союзунун убагында, Советтер Союзу кыргыз эли үчүн, Кыргызстандын эли үчүн канчалык көп иштер жасады. Жолдор салынды, билим алды, ошо саламаттык сактоо жакшырды, өнү өстү, экономика жогорулады. Бирок ошол Сталиндин саясаты, Эжовдун саясаты, мына ушулардын саясатын жаман, туура эмес, адам укугу тебеленип, миңдеген адамдарды ушул репрессияга кабылып өлтүргөн да. Мына ошолордун курмандыктары биз неберелери, биз дагы көрдүк деп айта албайбыз, бирок биздин ата-энелерибиз айтып бергенге караганда, булар аябагандай кыйынчылыкты көргөн. Анан 9 жашында калган атам жетим өскөн, анын айылдагылардын баары сенин атаң репрессияга кеткен, сен кулактын баласысың деп куугунтуктаган. Менин атамды, өзүмдүн атам Кыйтыкени да окутпай коюп, анан эптеп жашырынып, фамилиясын жашырып, анан Ош барып Пржевальскийге тапшырып, анан Ошко тапшырып, эптеп окуп, анан жогорку билимдүү болуп, анан мен ошол Лейлек районунда төрөлгөм, Кулун деген айылда. Ушинтип мына биздин деле көргөн күнүбүз аябай кыйын болгон аталарыбыздын эки энем болгон Алымкан анан Сайра деп. Экөө тең баягы күйөөсү абышкасы жок болгондуктан, эки аял болгон экен. Абышкасы жок болгондуктан 3 баласын эптеп тырмалап жүрүп, көрүнгөнгө кор болуп, сабалып жүрүп, анан эптеп чоңойтушкан экен. Мына ушундай оор замандар өткөн. Ошон үчүн мен ойлойм, репрессиянын курмандыктары боюнча көп иштер алды да,